сотко катышкан да жокпуз. Биздин оюбузду сотто уккан жок Верховный сот бүгүн. Бизди саат 11-ге келгиле деп коюп, 9:30-да соттун чечимин чечип коюшту. Сөздүн ачык эле буякта Самаховдун адвокаты да. Анткени они замешаны в этом. Кандайдыр бир кызыкчылыктар барбы деген ой келет да. Ойлогонбуз бүгүн ушу эл тарапка чечип берет деп. Колунан алдырбыз да. Кайра артка кайтара турган жерде. Жогорку сот азыр бир кишинин эле эмесине чечип берип атат да. Анан биз тургундар болуп ал жерде нааразыбыз. Элдин карамагына чечип берсин талап кылабыз биз. Бир эле кишинин кызыкчылыгын караганда туура эмес болуп атат. Ушунча элдин үнүн укпай. Ошо нааразыбыз, эл нааразы. Ал жер деген бизге айылыбызга аябай маанилүү керектүү жер. Документацияларында физкультурно-оздоровительный комплекс эмес, банный комплекс деп. Кыргыз мамлекеттик архитектурасына дагы ишенип болбойт экен да демек. Монтип жогорку сот мондай ойноп атса эл менен. Акыры элди мына өзлөр түрткүлөп атат. Саламатсыңарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Азыр биз Бишкек шаарындагы жогорку соттун имараттын алдына келип турабыз. Бул имараттын алдында бизди сот процессине нааразы болгон жарандар күтүп алышты. Жана ушундай эле өздөрүнүн дагы сотко болгон нааразычылыгын, пикирин айтайын деп турган чагы. Саламатсыздарбы? Эмне маселе болуп атат сиздерде? Мен ушу биримдик куттун тургуну болом. Биздин маселе социальный объекттин жеринин мыйзамсыз сатылышы. То есть тактап айтканда физкультурно-оздоровительный комплекстин 35 сотый болгон жери 2-ге бөлүнүп, 35-70 сотый болчу, 35-ге бөлүнүп, 2-ге 35 сотыйдан бөлүнүп, 35 сотый мыйзамсыз сатылганы боюнча биз ушу жогорку сотко келдик. Келсек, бизди 11-ге деп чакырган. Эч кандай извещение берилбептир, бирок айыл өкмөтүнүн юристине чалып 11-ге келесиңер деген экен, могу бүгүнкү числого. 11-ге 10:30-га ушакка келдик, келсек 9:30-да бүтүрүп коюштур. Эч кандай кагаз жөнөтүлбөптүр, кагаз албаптыр, истец да албаптыр, и третья сторона деген болот, ал да албаптыр. Анан ошол мыйзам бул жерде элге чечилген жок. Районный соттон дагы элге чечилген жок, областной соттон да элге чечилген жок. Хотя бүт эле документально карап келгенде бул социальный объекттин жери элге кала турган жер да. Анан ошону бир тараптуу кылып чечим чыгарып койгону бул туура эмес. Ал жердин тарыхы кандай негизи? Бул жердин тарыхы эмне? Генеральный план, баягы ар бир эле населенный пункттун генеральный планы бар да. Кайсы жерде социальный объекттер жайгашышы керек, кайсы жерде мектеп, садик, базар дегендердин баары бул генеральный план картада каралган болчу. Социальный объект, физкультурно-оздоровительный комплекс депчи. Ал общий 70 сотый болчу. Ошо 70 сотыйды 2-ге бөлүп, 35 сотыйына мечит менен ФАП турду, а 35 сотыйы уже частный бөлүнүп кетип атат да. Былтыр мурдагы жылдарда ушу мектептин жери да ошентип сатылып кетип, ал жерди да ошентип соттошуп атып, прокуратура кийлигишип атып, бирок эл тарапка чечилип берген да. Мектептин орду. Мектептин орду 1 гектар 79 сотый. Эми ушул физкультурно-оздоровительный комплекстин жери чечилбей да. Жогорку сотту биз ойлогонбуз, бүгүн ушу эл тарапка чечип берет деп. Бирок айткандай, жана айтып кеткендей, эл тарапка чечилбей, бир тараптуу чечилип калды. Ал жердин негизи багыты боюнча иш аракеттер жүрүп атабы ал жакта, жердин багыты боюнча? Жердин багыты боюнча эч кандай иш аракет жүрүлгөн жок. Наоборот, тескерисинче ал жерде деген мини пескоблок чыгарган завод салынып, эч кандай багыт боюнча эч кандай иш жүрүлгөн жок. Анан бул жерде дагы элдиге нааразычылыгы кадастрдын 2017-жылы мыйзамсыз токтом чыгарып коюу, кызыл китеп чыгарып коюусу. Анткени элдин баары билет, 2017-жылы бул жерге мораторий коюлган, арестте турган жерлерге эч кандай кызыл китепте чыкпаш керек болчу. Ошону соттор, районный сот, ал эми областной сот дагы билип туруп, эмнеге бул мындай мыйзамды бузуу аракеттерин кылышты билбейм. Балким башка дагы эмелери, себептери болсо керек бул соттор ичара. Ал жагын мен айта албайм. Биз ушу биримдик куттун тургундары ушу жогорку сотко туура чечим кабыл алып ушу жардам береби деп келдик эле, бирок аябай
нааразы болуп атабыз ушундай бир тараптуу чечип койгонуначы. Ошо эми бул фоктун жери айыл тургундарына айылга аябай керектүү жер. Бул менчикке чыгып кеткени аябай бизди нааразы кылып атат. Убагында жер алып атканда ошонун баары мына бар. Фок физкультурно-оздоровительный комплекс болот, мектеп болот, садик болот. Бар жоон бар болот дегенден алганбыз жерди. Ачыгын айтканда. Кандай кызыл китеп менен алдыңыз? Кызыл китеп менен алганбыз. Анан бул жерде айтылган ошо бул мектептин орду жана фок оздоровительный комплекстин орду баары жогу ушунда айтылып берилген жерде. Ошого карап мынакей мына азыр келечек балдардыкы ачыгын айтканда. Ошо балдарыбыз кичине ары бери эме кылбасын деп аракет кылып атканбызда ошо болот экен, ошол жерде бар жоон бар болот экен деп алынган жердин бар алганбыз. Эми бүгүн мына саат 11-ге деп сотко келгенбиз, Верховный сотко. Эч катышканыбыз жок биз сотко. Киргенибиз да жок. Бул саат 9:30 деп белгилениптир, өздөрү белгилеген чечим чыгарып коюптур. Ошо нааразыбыз, эл нааразы. Мына дагы келебиз деп келе албай калдык, жакта элдин баары нааразы болуп атат. Эми мынакей ушул жогору жактагылар кайрылат элек, ушул чечип берсе жакшы болот эле элдин талабыначы. Мына азыр митинг деп митингге чыгат, эми эл кайра чыгабыз деп атат жакта. Ошол кайрылганыбыз ушул чоңдор, ушул жогору жактагылар, ушул жанагы фоктун ордун элдин карамагына чечип берсин талап кылабыз биз. Мен да ошол. Ана эми митингге чыкпагыла деп элди митингден запрет кылып атышат. Эл ушундай эми безвыходный положение үчүн митингге чыгып атат. Өзүлөрү элди түртүп атат. Мисалы айылдын эли азыр баары момундай суукта эми баарыбыз келбей элде, биз азыраак эле киши представительдер келдик да. Эми мына элдин баары чогулуп келсе, эми вынужден болуп атабыз да, чыкканга эми кимге кайга кайрылышыбыз керек. Мына жогорку соттон мындай жооп болуп атса, эми кайка барып кимге кайрылабыз биз? Кимден жардам сурашыбыз керек эми? Айылга келе барабыз, ГТИ жазалы. Айылда канча түтүн бар? Чоң эле 1700 түтүн бар. 1700, 1800 түтүн бар. 1800 деп айтылып атат, андан ашыгыраак. Анан эми ушунча кишинин үнүн эми кимге барып үнүбүздү угузушубуз керек да биз. Ошончо үйдүн бардыгы, ошончо үйдө, ошончо китеп менен сатып алган. Ооба, баарыбызда китеп бар, баарыбызда деген ар бир үйдө эле жок дегенде азыр 4-төн 5тен бала бар. Эми ошончо население болуп аткан жерде кандайча фок болбош керек. Ошо менчикке өтүп кеткени туура эмес болуп атат да, ошо бир эле кишинин кызыкчылыгын караганда туура эмес болуп атат. Ушунча элдин үнүн укпай. Биз могу жерди сатып алганда, ошол бизге аябай реклама кылганда, мектеп салынат, садик болот, поликлиника болот, физкультурно-оздоровительный комплекс болот. Этегинде азыр эчтеке жок да. Ошол жерди бөлүп алышкан. Негизи бул жерди эми ачык эле сөздүн ачык эле буякта Самаховдун адвокаты да, Аскарбеков Арстан деген киши ошонун баарын бияктын соттун чечимдерин эле ошол киши чечип атат да. Анткени они замешаны в этом всем, да. Поэтому это уже как крик души, да, мы просим вот вышестоящие наши власти, нашего президента, председателя комитета национальной безопасности Канчоя Кыдыршаевича, чтобы взяли на свой личный контроль, потому что, чын айтканда мы за городом живем. Транспорт жок, ыраткан деле транспорт жок. Это раз. Эки, мектеп жок. Балдарыбыз жарымы шаарда окуйт, Лебединовкада окуйт, Востокта, ар кайсы жакта балдарыбыз окуйт да. Азыр могу физкультурно-оздоровительный балдарыбыз деле секцияга барабыз деп атат. Жок, бара турган жер жок. Кайра шаарга алып барыш керек. Кичинекей баланы кышында мындай автобус менен жөнөтүп көргүлөчү. Бул кыйын да, действительно кыйын. Анан могу сот, жогорку сот азыр бир кишинин эле эмесине чечип берип атат да. Эл тараптын элдерди ойлобойт да, мына ата-энелер турат. Ошондо сатып алган адам бир киши да. Жана айыл тургундары 1700 үй, э? Ооба да. Ошондо 1800 түтүндүн талабы аткарылбай атат. Ооба да. Ооба да, биз уже мына 1 жылдан бери ошо соттон сотко чыгып, митингге чыгып, мындай закон түрдө пытаемся делать так, чтобы не было вот этих митингов. Элдер деле араң эле турушат. Жүр барабыз, ой, мына сот тияктан болот, биякта болот, ошон бар, өзүбүз барып 5-6 киши барып чуркап. Но биз бүгүнкү ситуация бизге көрсөттү да, что это уже выхода нет. Айла жоктук болуп атат. Элдер азыр чыгабыз деп атат. Бизди саат 11-ге келгиле деп коюп, 9:30 соттун чечимин чечип коюшту да. Биз катышпай калдык. Мына күн суукта турабыз мыякта. Эмне кыларыбызды билбей атабыз. Эми суранганыбыз бир эле биздин президент менен Ташиев мырзаны чечип берсин ошол вопросту. Хотя бы чечпесе деле мындай өзүнүн эмесин алып, кичине элге деле кыйынчылык
создавать этпей ошол жерде ошол элдин эмесине чечип берсе жакшы болот эле. Биздин келгенибиздин себеби биз өзүбүз үчүн келгенбиз жок. Келечекте балдарыбыз, кыздарыбыз окусун, ойносун деп ошон үчүн балдардын келечегин ойлоп келдик. Эми келгенибизге жараша бул жерде сот 9:30 өткөрүп коюптур. Биз билген эмеспиз. Az көрсө бизге saat 11'de деп айтылганда сот. Ошентип ушул суукта турабыз, кимге барышыбызды билбейбиз, кандай кылышыбызды билбейбиз. Ушу бизге жардам керек. Айыл өкмөт тарабынан жардам болот атабы бул соттук процесске? Айыл өкмөт тарабынан соттук процесске Аламединский, Лебединовканын юристи келип катышып кетип атат. Ошо основной истец ошол. Алда азыр дагы процессим бар деп шашылыш кетип калды. Ошол биздин юристке чалган экен saat 11'de депчи. Негизи мыйзам чегинде чалбайт, извещение бериш керек эле да. Эч кандай извещение албаптыр, третья сторона да албаптыр. Ошонун негизинде бизде азыр ушуну кечигип, то есть эрте өткөзүп коюшкан да. Негизи жогорку сотто бүгүн деген saat 11'ge деп бизге кабарлама келген болчу. Биз айыл тургундар чогулуп алып туруп жогорку сотко барсак, соттор 9:30 эле карап коюп атышат да сотту. Бизге эч кандай чалуу, бир эскертүү катары же чакыруу извещение бербей туруп ошо 9:30 карап коюп атышат. Анан биз тургундар болуп ал жерде нааразыбыз. Бул уже түшүнүктүү да анткени себеби эмнеге? Районный сот, областной сот тең бир тарапка чечип берип коюп атат ал жерде. Ал жер деген бизге айылыбызга аябай маанилүү керектүү жер жаштарга. Биз ойной турган балдарга оюн зоок кура турган жерлерибиз болчу, 35 соток жер. Ал ген планда көрсөтүлгөн Соскүлбүттүн жери деп. Кандайча жарымына мечит фап куртуп, жарым 35 сотокты жеке менчикке чыгарып алышат буларчы. Бул боюнча биз нааразычылык сотко ишенбейбиз биз уже. Мен бүгүн аябай уже түңүлдүм да. Райондукунан да отвод айтсак, анда да токтоткон жок. Областнойдагы вообще туура эмес чечим кабыл алып, мондай каша кылып салышты. Бул сот деген акыйкатсыз сот болуп атат. Эч кандай эл тарапка чечпей атат. Биз чыркырагандай эле барбыз, анткени биз чындыкты билип атабыз эл. 2017-жылы госактты чыгарып атышат. Ал убакта мораторий жарыяланган учур болчу. Ал мына премьерлик эле Садыр Нуркожоевич президентибиз дейт, Агоргодонбу эмеден. Ошо боюнча видеоролигин көргөм. А жерде да айтылып атат. Кандай 2017-жылы мораторий учурунда госакт чыгарып берип атат. Деп туруп мына Зулушчукка ген прокуратурага эме берип атат, тапшырма берип атат. Териштир. Эмнеге сот эмнени карап атат, эмнени көрбөй атат бул жерде. Биздин жер ошондой эле. Биздин жерде ошол ойдон эле мына жеке менчик өтүлүп кетти. Бул жерде артында турган ал айыл тургундарына баарына уже билинип ачыкталып калды да. Бул ген план боюнча бул Соскүлбүт деген элдин тарабында кала турган жер. Элге керек, айылга керек жер. Балдар ойной турган жерибиз жок. Чоң жолдо ойноп жүрүшөт, машина өткөн жолдо. А жерден балдар эртең бирден болсо ким жооп берет ага? Мечиттин алдына кирип ойноп атышат. Биз ошол жерде алсак, айыл эме өкмөт өзүнүн баласын өткөзүп алса, биз ойлогонбуз ошол жерге физкультурно-оздоровительный комплекс алып, артына бак-дарак тигип, скамейка коюп, жаштарыбызга, апа, эжелерибизге кичине парк, кичине мини парк болсо дагы ошол жерге салып коелу деп ойлогонбуз. Тилекке каршы мынакей биз сотко катышкан да жокпуз. Биздин оюбузду сотто уккан жок Верховный сот бүгүн. Биз жок эле, мындай айтканда элди алдап туруп эле 11'ge сирегели эле деп туруп 9:30 өзлөрүнүн кишилерин чыгырып туруп өткөзүп бир тарапка чечип берип койду кайта. Мен кайрылат элем ушу ой жакта мынакей урматтуу президентибизге кайрылат элек. Ташиев мырзага кайрылат элек, эме УКМК төрагасына. Бул жерди кайта териштирбесе болбойт. Мынакей 2017-жылы госак чыгып атат. Ал кезде мораторий учурунда болчу. Ушуну териштирип эл тарапка өкмөткө өзүнө алыш керек бул жерди. Ошол жерге элге, айыл тургундарына жанагындай оюн зоок курула турган эмелерди куруп бериш керек болчубуз биз. А жерде мына бизди прокуратура, кадастр, архитектура, айыл өкмөт бүт баары бизди колдоп атат. Бул жерде мыйзам бузуу бар деп. Сот аны эмнеге көрбөй атат? Ошо бизге аябай табышмактуу ойдон турат да. Биз аябай суранат элек, айыл тургундары мынакей кол топтоп искүү заявление менен биз кайрылганбыз. Ошону териштирип, доказ аягына чейин чыгарып, өкмөт өзүнүн карамагына бул жерди алып алса, биздин айыл тургундары сүйүнөт элек. Ошол жерге биз келечекке балдарыбыз оюн зоок кура турган эмелерди ишке ашырат элек. Ошол биз аябай нааразыбыз бул жерде. Мынакей бизди элди чыкпа, тынч жатып, биз мыйзам бузбай, мынакей болгон жерине мына кагаз түрүндө кайрылып, мыйзам чегинде кайрылып келатабыз. Мына жогорку сотко да эми монтип жогорку сот момдай ойноп атса эл менен, акыры элди мына өзүлөрү түрткүлөп атат.
элге жаманаттуу көрсөтөт өй жактагы биздин президенттерди. Уже эл мына чыгабыз деп атышат уже тургундар. Ошондуктан муну деген териштириш керек. Урматтуу көрүүчүлөр, биз жогоруда көргөзгөн Жогорку соттун алдында туруп нааразы болуп аткан элдердин жайгашкан айыл өкмөтүнүн айыл башчысына келип отурабыз. Саламатсызбы, Адет мырза? Саламатсызбы. Буга чейин бул биримдик айыл өкмөтүндө, биримдик айылында мектеп маселеси болгон. Ал мектепти дагы сиздер ушундай жол менен артка кайтарган жайыңар бар да. Бул спорт комплексинин орду эмне болуп соттон утулуп калдыңыздар? Эми бул спорт комплексинин жери боюнча башынан баштасак, иштин жүрүшү айылдын жашоочулардын арызы менен прокуратурага кайрылып, ошондо башталган. Ошол жерде физкультурно-оздоровительный комплексинин жери бар. Айылдын жашоочулары үчүн кызмат кылыш керек, иштебей турат. Айыл өкмөтүнүн балансын өткөрүп бергиле деп прокуратурага кайрылыштыр жашоочулар. Прокуратура өзүнүн сунуштамасы менен 8-июлда 2022 жыл бизге сунуштама берип атат. Ошол мыйзамсыз БЖ мыйзамдуу ошону текшерип, айыл өкмөтүнүн балансына өткөрүү боюнча иш алып баруу боюнча сунуштама келип түшкөн дагы. Биз сунуштаманын негизинде атайын сотко чейинки өндүрүштү баштаганбыз. Жердин ээси менен бир канча жолу билдирүүлөрдү бергенбиз. Жерди өз багытында пайдаланып, максаты менен пайдаланып, ошол жерге спорт комплекс болсо спорт комплекс, мамлекеттик актысына кандай көргөзүлгөн болсо ошо боюнча максаттуу пайдаланып, элге кызмат көрсөтүү боюнча. Биздин билдирүүлөрүбүзгө эч кандай жыйынтык болгон жок. Анан сотко чейинки өндүрүш кылып өзүбүз штрафты салып, анан сотко бергенбиз. Аламүлдүн райондук сотуна. Аламүлдүн райондук соту өздөрүнүн отурумдарын өткөрүп, 2022 жылы 4-октябрда өзүнүн чечимин чыгарып барып атат. Баягы сотко кайрылууга боюнча мөөнөтү өтүп кеткендигине байланыштуу деген жүйө менен соттун чечими чыгып атат, Аламүлдүн райондук соту. Андан кийин буну обжаловать этип, биз Чүйсүский областной сотко, облус сотуна кайрылып атабыз дагы. Облустук соту бул жерди Акмат уулу Эрмекке тиешелүү жер негизи, 35 соттук жер. Акмат уулу Эрмек алганга чейинки Жунушалиева Наргиза деген айым экен. Ошол айымдын документи боюнча эң биринчи госактысында ал жерде ФОК деген максаттык багыты жок деген жүйөлөр менен, себеби бул жерде биринчи Жунушалиева Наргиза кызык китепти алгандан кийин анан геймплан иштетилип чыккан деген жүйө менен чечим чыгып атат дагы. Ошондо геймплан алгыча эле кызыл китеп чыгып кеткенби ал жерге? Ооба, бул жердин баардыгы жалпы 134 гектар биримдик жаңылышы, жалпы үлүш жерлердин ээлериники болчу, жеке менчиктеги. Жеке менчик ээлери трансформация кылышып, анан ар биринин өзүнүн үлүшүнө жараша кызыл китептерин алышкан. Андан кийин анан геймплан түзүлүп, ошондо мен түшүнгөнүм боюнча ошондо айылдын геймпланы картасы жок туруп, жерлердин кызыл китептери чыга бергенби? Ооба, максаттык багыты менен трансформация болгондон кийин кызыл китеп чыгат дагы, геймплан разработка болот. Өзүнүн процедурасы ошондой. Негизи геймплан жазалып чыгып, архитектурага көргөзүлүп, ал жак бекигенден кийин анан ошондон кийин кызыл китеп чыкчу эле го? Ошол процедуранын өзү ушундай да, жердин кызыл ээлери ар биринин өзүнүн долялары бар да, ошого жараша ар биринин трансформацияга өткөрүшөт дагы, кызыл китепке ошол жердин ээлеринин аттары жазылат. Параллельно ошол жерде ошол аталган жерге геймплан чийилет дагы. Совместно ошол жерде архитектура, айыл өкмөтү, госрегистр. Азыр маселе мындай болот да, менин үлүш жерим бар болсо 3 гектарчы. Анан ал жерге мен азыр сиздерге гидроземден карталарын чийдирип, архитектурадан аны кабыл алдырып, бияка алып келбей туруп эле тиги жактан өзүм менен өзүм болжол менен эле кызыл китеп чыгарттыра берсем болобу айыл өкмөтүнүн токтомуна болуп? Жок, бул жерде айыл өкмөтүнүн эмес, айылдык кеңештик, айыл өкмөттүкү, райондуку, областтыкы, анан өкмөттүкү правительствонуку менен чыгып турган трансформация болгон жер да. Сиз эле айтып аткан ошол 3 гектар жериңизди мисал катары да, 3 гектар жериңиз айыл чарба багытында жер дейли. Ал ошо айыл өкмөтүн, райондон, областтан, анан өкмөттөн трансформация болгондон кийин айыл чарба багытындагы жер эмес,
калктуу конуштун жерлери деп сиздин кызыл китебиңизге жазылат дагы. Анан кызыл китепке негизинде генплан иштелип башталат. Анда 3 гектар жерге толук кызыл китеп, бир китеп. Ооба. Үйлөрдүн китеби эмес. Ооба. Үйлөрдүн китеби эмес, толук 3 гектар. Ал жерде 134 гектар болсо, мисалы 10 кишиники болсо 13 гектардан болуп айланып калат, это примерно. Бул жерде мындай болуп атат да, сиздер ошо 3 гектар жерди, мындай болжол менен мисал айтып аткан жерге кызыл китеп чыкканда, ал жерде жердин статусунда спорт комплекси жок болчу, ошонун негизинде утулуп калдык деп атасыздар да. Соттун жүйөсү ошондой болуп атат да. Соттун жүйөсү. А бирок ошол эле учурда бул жер архитектурадан генплан бекилип, ошонун негизинде кайра ар бир үйгө кызыл китеп берип атат да. Ооба. Кадастрчы. Анан кийин эми бул жерде анда эгер кызыл китепте демек спорт комплексинин орду жок деп сот чечим чыгарып атса, анда архитектуранын берген кабыл алган башкы планын дагы жокко чыгарып атат сот. Бул ошол башкы план чыкканга чейинки жердин ээси Жумшали Наргиза болчу деген жүйө менен ал жерде фок жок кезде эле генплан чийилебек деле Жумшали Наргиза собственник болчу деп ошого жүйөлүү себеп кылып көргөзүптүр да. Биз бирок азыркы собственник Акмат уулу Эрмекти сотко берип атканбыз негизи. Эми ал бул соттун чечими, аны биз туурабы, туура эмеспи комментарий бере албайбыз да. Жок, комментарий бере албаганыңыз менен мен бир мисал келтирип атам. Ошол эле айылда сиз айтып аткан мектеп болгон, ошол спорт комплексинин жанындачы. Ал жер дагы ушундай эле жүйөлөр менен кызыл китеп башка адамда болчу, бирок ошол жерди кайра айылга кайтарып алуу мүмкүнчүлүгү болду. А бирок эмне үчүн ушул 35 сотик ошонун жанында эле жайгашкан спорт комплексинин орду экинчи тарапка чечилип кетти. Бул жерде кандайдыр бир кызыкчылыктар барбы деген ой келет да. Эми мектептин жерлери боюнча ал жерде баарыңыздарга белгилүү, кайсы киши кандай жол менен өткөрүп бергендиги жөнүнчө. Эми бул жерде ар бир жердин өзүнүн жеке менчиги бар да. Анан ар бир адамдын өзүнүн каалоосуна жараша да болот да. Бул жерде мектептин жерлерин өз каалоосу менен өткөрүп берди. Баарыбызга белгилүү болгон эле Карганбек Самаков байке ошо документтердин баардыгын элдин астына чыгып, процедураларды андан ары ашырбай эле өз каалоосу менен өткөрүп берди. Бул жерден эми ал жерде эми элдер дагы митинг кылып, ошо өкмөт үйү жагына баргандагы жай болгон да ал учурдачы. А бул жерде мисалы элдер эч жака митингке барган жок, болгону жоопкерчиликтин баарын айыл өкмөтүнө өткөрүп берди, айыл өкмөт соттошуп атат деген үмүт мененчи. Бирок бул жерде айыл өкмөт ошол жерди колунан алдырып ийди да. Кайра артка кайтара турган жерди. Азыр эми мисалы көп мамлекеттик жеке менчикке чыгып кеткен жерлерди УКМК мисалы Камчыбек Ташиев жетектеген төрага болуп турган артка кайтарып атат. Бирок ушул учурда сиздер эмне үчүн кандай негизде соттон утулуп калдыңыздар? Кече күнү биз ошол жогорку соттун алдында турган элдер айтып атышат, бизге соттук процесс 11-де болот деп айткан бул айыл өкмөтүнүн юристи. А биз 10:30-да келип күттүк деди. 10:30-да келсек, 9:30-да уже сот чечим чыгарып, жыйын бүтүп калган экен соттук отурум деп айтылат. Бул жерде кандай сиздин юристиңиз дагы билген эмеспи убакыт канчада экенин соттун? Эми ал боюнча юрист убактысын билген. Жогорку сот негизи биринчи, экинчи инстанциянын чечимин карап туруп эле анан өзүлөрүнүн чечимин чыгарышат да. Бул жерден барып киргенде деле катышканда эми может убактысынан жаңылышып калганбы, анысын да такташыбыз керек. Эмнеге өз убагында барбай калганы боюнчачы. Бирок бул жерде эч кандай кызыкчылык жок. Жогорку соттун чечими эми өздөрү чечим чыгарышты да, аны бирөөнүн тарабына же тиги жак тарабына чечти деп да айтыштан алысмын. Бул жерде мисалы ошол жерде 1800 түтүн бар экен, ошол 1800 адамдын баары архитектурага ишенип, ошол көргөзгөн башкы планды көрүп, башкы картаны көрүп, генпланды көрүп, ошонун негизинде участок сатып алган да. Бул жерде эми Кыргыз мамлекеттик архитектурасына дагы ишенип болбойт экен да демек. Ошол башкы планда көргөзүлүп турган генпландан башкалар уже жерди алып чыгып атышты өзүнчө. Эми бул жерде кичине вопрос. Андан дагы бир мисалда ошол жер азыр статусунан бөлөк ишти аткарып атып айтылып атат да. Сиздер талашып аткан спорт комплекс статусунан башка багытынан башка дагы иштерге колдонулуп атат деген маалымат бар да. Кайсы багыттарга? Спорт комплексинин багыты, спорт комплекс болуш керек да, жердинчи багыты боюнча.
азыр башка багытта иштеп атат деген да. Ал жер азыр фактически эч кандай курулуш жок, эчтеке иштеген жок, бирок документацияларында физкультурно-оздоровительный комплекс эмес, банный комплекс деп жетип окшойт да. Ошол боюнча айтып отсоңуз керек. Эми максаттык багыты кандай болсо, ошондой боюнча иштетиш керек да. Эми биз деле райондук соттон баштап бир жогорку сотко чейинки инстанциялардын баарын жөн эле жүргөн жокпуз да. Ошол элдин талабын талашып, айыл өкмөттүн позициясын билгизип, исковой заявление берип, өз процедурасы менен мыйзамдуу жол менен жогорку сотко чейин бардык да. Эми жогорку соттун чечими ушундай чыгып калды. Аны эч ким алдын ала айта албайт экен, аны мындай чечим чыгат, же тигиндей чыгат деп. Азыр ушу менен деле токтоп кала бербейбиз биз азыр. Ошол банный комплекс болсо, банный комплекс, физкультурно-оздоровительный болсо, физкультурно-оздоровительный. Максаттык багыт кандай болсо, ошол боюнча иштетүүгө, ошол жаранымга кайрадан билдирүүлөрдү берип, кайрадан дальнейший мындай иш-чараларды алып бара беребиз. Бул жерди өз багытында максаттуу пайдаланыш үчүн, ошол жердеги жашоочуларга кызмат көрсөтүш үчүн. Мейли ал жер жеке менчик болсун, мейли мамлекеттик болсун, бирок максаты менен пайдаланганга биз алып барышыбыз керек.